Эгемендүүлүгүбүздү ким сатты? Же Туркия большой брат болсо? Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган келип кеткенден бери Туркия менен Кыргызстандын алакасы талкууланып, сапат мектептери жабылсынбы же жабылбасынбы деген талаш-тартыш күчөп тур. Сапаттын жемин жеген АКШнын камчысын чапкан кээ бир саясатчылар маселени эгемендүүлүккө такап, сапат жабылса эгемендүү болбой калабыз деп чуу көтөрүүдө. Аларга жолдой турган суроолорубуз көп. Кредитин алып Кытайдын кылтыгына кыргызды илип берип жатканда эстедиңерби эгемендүүлүктү? Кыргыздар талаада тентип жүргөндө кытайлардын акчасына кызыгып, жумуш орундарын берип эле тим болбостон аларга кыргыз паспортун карматып жатканда ойлодуңарбы эгемендүүлүктү? Америкалыктарга мектеп эмес аскери база ачып берип жатканда эгемендүүлүк эсиңерге түштүбү? Укук коргоо уюму деген атты жамынып, мамлекеттик сырларын океандын ары жагына жөнөтүп жатканда эгемендүүлүк жөнүндө кыжаалат болдуңарбы? Белгилүү медиа компания баш болуп, батыштын маалымат булактары, миссионерлердин жактап чыккан эгемендүүлүктү жактырдыңарбы? Шайлоо алдында Путиндин ымдоосуна ээ болуш үчүн талапкерлериңерди Кремлдин короосунда түнөгөнгө даяр турганда эгемендүүлүктү жактаган жаныңар кайда эле? Кыргыз газды $1 сатып, энергосистемабызды орустарга байлап берип жатканда эмне үчүн эгемендүүлүк жөнүндө ооз ачпайсыңар? Үркүндү толук эскере албай үркүп турганыңар эгемендүүлүктөн кабар береби? Спутникти төбөңө орнотуп, радиосу менен телевидениеси аркылуу мээңди чайкап атканда, кой десе болбой Орусиянын мамлекеттик каналдарын акча төлөп көрүп жатканда эгемендүүлүк тууралуу айта аласыңарбы? Эми Туркия жөнүндө азыраак айтып өтөлү. Туркия Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчи болуп бааныган өлкө. Массалык маалымат каражаттары 21-кылымда чоң курал болуп турган чакта эмнегедир Кыргызстанда өзүнүн массалык маалымат каражатын ачкан жок. Кыргызстандагы айрым чоң басылмалар АКШ менен Орусиянын Кыргызстандагы кызыкчылыгын ачык эле колдоп, жергиликтүү деңгээлде коргоп жатканда, биринчи радионун толкунун колдонгон Туркиядагы ТРТнин Кыргызстандагы саясат жөнүндө ооз ачпашы эгемендүүлүккө шек келтирип жатабы? АКШ жана Орусия өздөрүнүн көмөчүнө күл тарткан коомдук уюмдарга, саясатчыларга жана саясий партияларга ээ болсо, эмне үчүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө таасир этүүдө делген Туркиянын Кыргызстанда саясий партиясы же саясатчысы жок? Славян университетин орусчулдар, Америка университетин батышчылдар ээлеп жатканда, Манас университетинен кыргыз улутчулдарынын чыгуусу эгемендүүлүккө залакасын тийгизеби? Кыргыз-түрк достугу үчүн деп ооруканаларды салды, тарых музейин оңдогондо, Орто Азиядагы эң кооз мечитти бергенде, $50 миллион карызыбызды кечкенде, эгемендүүлүккө шек келтире турган бир нерсе сурадыбы Туркия? Кыскасы, Туркия орток тарыхыбызды, тилибизди, динибизди колдонуп большой брат болгонго аракет кылса болмок да. Кылбайт, себеби империалисттик мүдөөгө ээ эмес жана кыргыз эли менен түрк элинин достугун бузгусу келбейт. Ал эми биздин айрым саясатчылар жана кээ бир молдолор гүленчилерге кыргыз-түрк достугун арзан баада сатып жиберишти. Фетхуллах Гүленди колдонуп, батыштын атайын кызматтары төптөгөн ФЕТО Кыргызстанда Эрдоганга жана анын бийлигине коркунуч туудуруп жатабы? Албетте коркунуч туудурган жок. Эрдоганды түрк элинин көпчүлүгү колдойт жана ал дагы узак мөөнөткө шайланып алды. Андыктан эгемендүүлүк деп жар салган саясатчылар жана бийлик жетекчилери ФЕТО Туркиянын эгемендүүлүгүнө кандай таасир этти жана Кыргызстанда кандай таасир этүүдө деп ойлонсо болот. Бакылдаган саясатчылар билим берүү тармагын монополиялаштырган, ак сөөктөр үчүн кызмат кылган, бизнес чөйрөсүн менчиктештирген, ислам өлкөлөрүнө же түрк дүйнөсүнө эмес, батышка ыктаган ФЕТО Кыргызстанга эмне пайда алып келүүдө деп акыл калчашы керек го. Сөзүбүздүн аягында жалгыз эле ФЕТОго көз каранды саясатчыларды эмес, калайык калкты да төмөндөгү суроого жооп издөөгө үндөйбүз. Эмне үчүн кече эле Туркияда үлгүлүү патриот катары көрүнгөн гүленчилер бүгүн түрк элине каршы иш кылып, түрк элинин жарымын оорулуу деп жатышат? Гүленчилердин Саресеп борбору мындай деген маалымат таратууда.
Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Алмазбек Атамбаевдин психиатрга көрүнсүн деген сөзү Эрдоган менен аткаминерлери гана эмес, түрк калкынын жарымына коюлган диагноз десек ашыкча болбос. Бул сөз албетте динди жамынып саясат менен алек болгон, кайрымдуулуктун акчасына ак сөөктөрдү тарбиялаган, патриотизм деп элди төбөдөн караган, алтын муунду даярдаган гүленизмден кабар берет. Гүленизм эркиндиктин баркын билбеген, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ишке ашырган бир курам. Булак Назар Ньюс.